Убакта биз ал балдарга звонок кылып чакырып, бизди зордоп атат деп коркутуп, ал балдарды каматабыз деп коркутуп, биз алардан болгон акчасын алып, болбосо каматабыз деп аларга салык салып, даже кредит алдырткан күндөрүбүзгө чейин барганбыз да. Мырзалар, азыркы күндө сизге жолугуп калса эмне кылмаксыз? Саламатсыздар урматтуу Чүкмек YouTube каналы катталуучулары, бүгүн бет кабартында берүүбүзгө мекендешибиз кайрылган. Акчанын айынан көпчүлүк мырзаларга азап бердим дейт. Рамазан айы кечиримдүү ай, ошол нерсе кылган нерселерим мени уктатпады, жүрөгүмдү сыкты дейт. Толук маалыматты өзүнөн алайлы. Андыктан каналга катталып, лайк басып, көрпө контакттар максималдуу түрдө бөлүшкөндү унутпаңыздар. Саламатсызбы? Бүгүн бет кабартында берүүбүзгө өз каалообуз менен келдиңиз. Берилген суроого так жана туура жооп берүүгө даярсызбы? Саламатсыздарбы? Ооба, өз каалоом менен келдим. Суроолоруңуздарга так жана туура жооп бергенге даярмын. Мен мындан 10 жыл алдын Москва шаарына жумуш иштегени келгенмин. Мен ошол убактарда жаңы турмушка чыгып, 3 ай гана жашап, ажырашып, катуу стресске батып, өзүмдү өзүм таппай жүргөн убакта квартирадагы кыздар мага жакшы бир нерселерди айтып, мен ал нерселерди жакшы деп ойлогом ошол убакта. Эгер сен сигарет чегип, арак ичип дегендей ошентсең, сен бүт ичиңдеги стресстериң полный унутасың дегенде, мен ошол нерсеге катуу берилип кеттим. Ошол нерсени мен баштап алгандан кийин ал нерсени мен такыр таштай алган жокмун. Күндөрдүн биринде мен иштеген жеримде бир кыз менен отуруп сүйлөшүп калдым. Ал мени бир-эки сөзгө тарткандан кийин мен дагы бук болуп жаткан жаным ага ичимдеги болгон дартымды айтып, анан ал мага бир ишти сунуштады. Ал иште сүйлөшкөнүбүздө ал аябай мындай акчасы көп иш болуп мага сезилди да. Анан макул деп экөөбүз макулдашып, анан бир күнү квартира снимать этип, квартирада жашап жүрдүк. Ошол жерге бизге ар кандай жигиттер келчү. Ал менен иштеген чогуу полицейский формада балдар иштешет эле, алар менен биз 50-ге 50 иштечүбүз. Биз ал убакта көп жигиттерди чакырып, мисалы үчүн ошолор келген убакта биз ал балдарга звонок кылып чакырып, бизди зордоп атат деп коркутуп, ал балдарды каматабыз деп коркутуп, биз алардан болгон акчасын алып, болбосо каматабыз деп аларга салык салып, даже кредит алдырткан күндөрүбүзгө чейин барганбыз да. Даже ал жерде бизге бойдок балдар эмес, семейный үй-бүлөлөр дагы келет болчу. Аларды да биз канча подстава кылдык. Эми азыркы убакта ошол нерселер үчүн аябай өкүнүп жүргөн убагымда. Себеби мен азыркы убакта 1 жыл болду турмушка чыгып, уже балалуу болдум. Мен азыр балама иш жамандык каалабайм. Кеч болсо дагы ушул кыргыз элимден, мисалы ошол убакта кетирген каталарым үчүн, ошол жамандык кылган балдар үчүн, жигиттер үчүн ошол ыйык Рамазан айында кечирим сурап келип калган жайым бар. Бүгүнкү бет кабартында эмне максатта келдиңиз? Эгерде ошол балдар азыркы учурда жүзмө-жүз көрүшүп калса эмне кылмаксыз? Бул аябай мен үчүн өтө оор суроо болот. Мен бул нерсеге жооп бериш мага өтө кыйын. Бирок ошентсе дагы суроого жооп берейин. Ал балдар мага жолукпай эле койсо экен деп тиленем. Азыркы ыйык Рамазан айында мен ошол балдардан кечирим сурайм негизи. Ал эми кыздарга болсо аз гана акчага азгырылып жаман жолдо жүрбөгүлө деп мен кеңешим айтат элем. Себеби болбогон акча үчүн жаман жолго каргыштын кереги жок экен да, мындай айткандачы. Мен төрөгөндөн кийин уже катуу ойлонуп калдым. Балам төрөлгөндөн кийин, балама мээримим түшкөндөн кийин биздин ар бир кылып жаткан ишибиз жаман экенин билип, бул дүйнө кайтар дүйнө экенин билип, мисалы бул нерсе мага кайтпаса дагы туугандарыма же бала чакама
кайтып ошонун аркасынан жамандык болуп калбасынчы деген ой менен ошол элимден, ушул балдардан кетирген каталарым үчүн, кыйынчылык ошол кылган жамандыктарым үчүн элден, ошол жигиттерден ушул ыйык Рамазан айында кечирим суроо үчүн келип калган жайым бар. Урматтуу мекендештер, мүдүрүлгөн туяк жаңылбас жаак болбойт дейт. Балким ошол Рамазан айында кечирим сурап, каталарын сезип келип отурат. Сиздердин дагы ой пикириңиздерди жаза кетиңиздер, жакшы кеңештерди бере кетиңиздер. Албетте бул кайтар дүйнө. Кимге жакшылык кааласаңыздар жакшылык кайтат, кимге жамандык кааласаңыздар жамандык кайтат дейт. Сиздердин да жүрөгү өйкөгөн сурооңуздар болсо, биздин бет кабартында берүүбүзгө кайрылсаңыздар болот. Волгоградский проспекттин 1-выходунан чыкканда Айжана шоп дүкөн барыңыздар эле билесиздер. Рамазан айы бүткүчө буюрса кийимдерге, ошондой эле бут кийимдерге акция жарыялады. Ушул жерде турган кийимдердин баарына 1000 рубльден, ошондой эле ушул жерде бут кийимдерди тандаганыңыз 2000 рубльден. Рамазан айы бүткүчөйүн. Андыктан шашылыңыздар, группа контакттарын максимал түрдө бөлүшүп коюңуздар. Айжана толук маалымат берсин ошол жердеги кийимдер боюнча, ошондой эле бут кийимдер боюнча, баалары боюнча. Андыктан каналга катталып, лайк басып, жакшы комментарий жазганды унутпаңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен Рамазан айы ичи дагы сонун акцияларды койдум. Көрүп турган кийимдердин бардыгы 1000 рубльдан, жана ошондой эле көрүп турган обувтардын бардыгы 2000 рубльдан. Булардын качестволору аябай сонун, фабричный Пекин. Бул жерде кроссовкалар бар, жазгы бут кийимдердин бардыгы 2000 рубльдан. Андыктан келип жетишип калыңыздар. Качестволору өтө сонун. Жана ошондой эле бул жерде турган шымдарыбыздын бардыгы, жынсылардын булар дагы 1000 рубльдан. И жазгы тренчтерибиз, көрүп атасыздар, качестволору аябай сонун. Булар производство Корея. Азыр аябай сонун кетип атат бул тренчтерибиз. Буларга дагы акция койдум. Буларды да акцияга койдум. Ушулардан да келип алып жетишип калыңыздар. Баасы 3800дөн. Жана ошондой эле бул жерде турган пальтолорубуз дагы жазгы пальтолор, күнүгө алабыз. Учкунбек YouTube каналынан келсеңиздер, буларга дагы скидка кылып беребиз. Бул жерде турган кийимдердин бардыгы 1000 рубльдан. Рамазан айына мен койдум. Качестволорун көрүп атасыздар. Качестволору өтө сонун. Аябай сонун качестволору. Юбка, кофталар. Булар 1000 рубльдан. Келип жетишип калыңыздар. Жана ошондой эле бул жерде толстовкаларыбыз бар. Азыр жазгыга жаңы толстовкалар келди. Булар да корейский. Кече жакында алдык. Булардын дагы бардыгы 1000 рубльдан. Рамазан айына бардыгына акция койдум. Андыктан келип жетишип калыңыздар. Ветровкаларыбыз дагы 1000 рубльдан. Көрүп атасыздар, качестволору кандай сонун. Фабричный Пекин, качествосы люкс. Көрүнүп турат, но булардан да келип алып жетишип калыңыздар. Бул жерде спортивный двойкаларыбыз. Бул даже тройка шортасы менен азыр самый тренд болуп аткан модельдер. Но көрүп атасыздар, бул шортасы менен. Буларга дагы акция болууда. Келип алып, булардан да алып кетиңиздер. Учкунбек YouTube каналынан келсеңиздер, сөзсүз скидка болот. Бул жерде футболкаларыбыз бар. Булар дагы акцияда. Булар бардыгы Турцияныкы. Булардан да келип алып кетсеңиздер болот. Жана ошондой эле бул жерде костюм шумдарыбыз бар. Турецкий платьяларыбыз бар. Буларга дагы акцияга койдум. Учкунбек YouTube каналынан келсеңиздер, ар бир платьяга буларга 50% скидка болууда. Андыктан келип жетишип калыңыздар. Рамазан айы ичи болот. Андыктан келиңиздер, биз сиздерди күтөбүз. Бул жерде обувтар, булар жаңы келди. Булардын качестволору аябай сонун, люкс. Келсеңиздер, буларга да скидка. Ошондой эле бул жерде футболкаларыбыз разноцветный көрүп атасыздар. Ак, сонун цветтери бар. Булар Рамазан ичи, айы ичи 500дөн. Буларга дагы
келип алып жетишип калыңыздар. Урматтуу мекендештер, мына асты-үстү биригип 1000 рубль болуп жатат экен. Ошондой эле мындай футболкалардын ар кандай цветтери, размерлери бар экен. Булар болгону 500 рубльден. Ал эми бут кийимдер башка торговый центрлерде кымбат. Бул жерге 2000 рубльден Рамазан айынын урматына атайын Айжан шоп дүкөнү коюптур. Андыктан группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Айымдарга өтө сонун бир мүмкүнчүлүк десек болот. Кийимдерге, ошондой эле турецкий кийимдерге дагы 50% арзандатуулар биздин каналдан келсеңиздер жүрүп жатат. Көптөгөн кийимдерибиз башка кийимдерге салыштырмалуу өтө арзан коюптур. Атайын Рамазан айына айымдар үчүн ниет кылып, андыктан 1000 рубльден асты-үстү менен эч жактан таппайсыздар. Группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Болгону Рамазан айы бүткү чейин жетишип калыңыздар. Азыр мен силерге жолду көрсөтөйүн. Дастан Волгоградский проспекттин биринчи выходтан чыгасыздар. Ушул жакты көздөй басасыздар, мына Технохол. Ушунун экинчи кабатына чыксаңыздар эле Айжана шоп дүкөнү бар. 10дон 9га чейин иштейт. Жүрүңүздөр. Ушунун экинчи кабатына чыгасыздар. Ушунайдан келесиздер. Биринчи выходтан чыгып эле ушундай келесиздер. Assalamu alaikum, урматтуу Учкебек YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн биз Москваны багындырган Кыргыз автосервис менен толук маалымат алып бергенге аракет кылабыз. Группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшкүлө. Бул метро Текстильщик, метро Кузьмикинин жанында жайгашкан Вольский бульвар 1-1 дарегинде. Ушул жерде мына автосервис, тонировка, оклейка, такси деп шиномонтаж жазып койгон. Ушул жерге келе бересиздер. Алдында парковкалар бекер. Ошондой эле айдоочулар үчүн өтө сонун бир мүмкүнчүлүктөр түзүп берген. Атай айдоочулар келип, телевизор көргөнчө өзүнүн машинасынын оңдоп атканын экрандан көрүп турса болот. Толук маалыматты азыр ичкери кирип беребиз. Натлека иштерин, электрика, мотор, ходовой, сварка, май алмаштыруу, шиномонтаж, кысасы бул жерден бардыгын тапсаңыздар болот экен. Эң башкысы бул жерде өзүнүн кыргыз мекендештер иштейт. Ошондой эле башка автосервиске салыштырмалуу сиздерге арзан жана сапаттуу болгон үчүн мына машиналар көрүп турасыздар, толуп турат. Машиналар азыр сервиста толо болуп турат. Арзан сапаттуу кылган үчүн машиналар өтө көп. Сыртта дагы 5-6 машина күтүп турат. Сыртта азыр мен парковкаларында көрсөтөм. Мүмкүн болушунча алдын ала жазылып келиңиздер. Биздин каналдан келсеңиздер, албетте сиздерге арзандатуулар каралган.